17 мартта Бишкек Торгат-Уна жолунун 296-297 чакырымынын ортосунда көчкү түшүп, жол толугу менен жабылды. Көчкүнүн көлөмү такталууда. Бул тууралуу Нарын облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Учурда жол кыймылын көзөмөлдөө бөлүмүнүн кызматкерлери постторду уюштуруп, кырдаалды көзөмөлгө алып жатат. Көчкүнүн Нарын облустук жол тейлөө мекемесинин 2 техникасы менен 8 жумушчу тазалоодо. Бул тилкеге убактылуу чектөө киргизилди. Талас облусунун Манас райондук электр тармактарында коррупциялык факт аныкталды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди. Манас райондук прокуратурасы жүргүзгөн текшерүүдө реттин жооптуу адамдары өзүнүн ыйгарым укуктарын кызматтык кызыкчылыктарына каршы пайдаланып, мамлекетке 1.407.523 сом зыян келтиришкени тастыкталган. Аталган факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 245-беренеси коммерциялык же башка уюмдардын кызыкчылыктарынын ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдалануу боюнча иш козголуп, тергөө жүргүзүлүп жатканы кабарланды. Ош электр ишканасындагы коррупция фактысы боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында 2 кызматкер кармалды. Расмий маалыматка караганда Ош электрдин инспектору жана өзгө нересинин башкы инженери кармалып, убактылуу тергөө абагына киргизилген. Буга чейин ушул иштин алкагында ишкананын мурдагы жетекчиси жана Ноокат электр станциясынын мурдагы жетекчиси кармалган. Ош электрдин кызматкерлери 2016-2021 жылдар аралыгында 134.404.877 сомдук дебитордук карызды мыйзамсыз эсептен чыгарып салган. Айрым учурларда энерго компаниялардын кызматкерлери коррупциялык схемаларды колдонуп, жок абоненттерди карызы барлардын катарына кошуп, андан кийин карыздарын кечип жиберген учурлар аныкталган. 2021 жылдын декабрь айында башкы прокуратура электр энергияга болгон карызды мыйзамсыз жоюу боюнча туруктуу коррупциялык схема жүргүзүлгөнүн жарыялаган. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев парламенттин жыйынында саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин коомдук жайлардагы жүрүм-турумуна, башка кесиптештери тууралуу айткандарына өлкө жетекчилери реакция жасашы керек экенин айтты. Жарандар бийлик эмне кылып жатканын карап турат. Эгер бийлик өкүлдөрү кимдир бирөөгө каршы чыгып, белгилүү урматтуу дарыгерди кемсинтүүгө барса, башкалар дагы ошондой кылат. Саламаттыкты сактоо министри чектен чыгып, өзүн адаттан тыш алып жүрсө, президент реакция кылышы керек. Болбосо президент дагы ошондой ойдо деп калышат, деди эл өкүлү. Ушул эле маселени депутат Кундузбек Сулайманов да көтөрдү. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев 14 мартта Эрнис Акрамов жетектеген Чүй облустук ооруканасындагы калыбына келтирүү хирургия илими институтунун жабылганын билдирген. Аны жетектеп келген 85 жаштагы Акрамов кызматтан алынганын, мекемеге жаңы башкы дарыгер дайындалганы кошумчаланган. Жогорку кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаев Ак Суу окуясына тийиштүү баа берилбей жатканын парламенттин 17 марттагы сессиясында айтып чыкты. Ал окуясына катышкандарга баатыр наамын берүүнү сунуштады. Ак Суу окуясына катышкандарга баатыр наамын ыйгарууну мен буга чейин дагы көтөргөм. 2018 жылы дагы ушундай талап менен чыгып, аткарылган эмес. Эскерүү иш-чаралары өтүп, көңүл бурулуп жатканы жакшы жышан. Бирок апрель окуялары сыяктуу Ак Суу окуясына дагы баа берилиши керек. 2002 жылдын 17 мартында Аксыда бийликке каршы чыккан элге ок атылып, 6 киши курман болгон, бир нече киши жаратылган. Наразы болгон эл мурдагы президент Аскар Акаевка импичмент жарыялоо боюнча демилге көтөргөндөн кийин камакка алынган депутат Азимбек Бекназаровду бошотуу жана Үзөңгү кушту Кытайга бербөө тууралуу талаптар менен чыгышкан. Үстүбүздөгү жылдын 25 мартынан 3 апрелине чейин өтө турган калкты жана турак жай фондунун каттоо жараянына байланыштуу Бишкекте 67 стационардык бөлүм ачылат. Борбор калада 4000ден ашуун кызматкерди эл каттоого тартуу пландалууда. Мамлекеттик масштабтагы каттоо өлкө аймагында жашаган калктын расмий санын аныктоо үчүн 10 жылда бир жүрөт. 2019 жылга пландалган каттоо коронавирус пандемиясына байланыштуу 2022 жылга которулган. Ата
Дайын даярдыктан өткөн каттоочулар 10 күн бою үймө үй кыдырат. Эгер мурда маалымат кагаз түрүндө толтурулуп келген болсо, бул жолу алар атайын иштелип чыккан мобилдик тиркемеге жүктөп турат. Каттоодон өлкөдө жашаган ар бир адам, анын ичинде 1 жылдан ашуун убакыттан бери Кыргызстанда жүргөн чет өлкөлүк жарандарды өтөт. Каттоочу кызматкерлерге атайын күбөлүк жана QR код берилет. Андыктан түрдүү алдамчылардан сак болуу үчүн чыныгы каттоочуларды ошол документтер аркылуу текшерсе болот. Залкар акын Кыргыз Республикасынын эл артисти Ашырал Айталиевдин 95 жылдыгына арналган республикалык айтышта баш байгеге Амантай Кутманалиев ээ болду. Сынак Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда өттү. Аны айтыш коомдук фонду жана Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги биргеликте уюштурду. Тандоо туруна 49 акын катышып, финалга өткөн 12 акын күч сынашкан. Баш байгенин ээси Амантай Кутманалиев социалдык тармактагы баракчасы аркылуу колдоо көрсөткөн күйөрмандарына ыраазычылык билдирди. Ошондой эле Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов акындарды куттуктап, Амантай Кутманалиевге атайын диплом жана 200 000 сом өлчөмүндө баш байгени тапшырды.